Урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катышчылары, Орозбек Кадырбекович, сиздин өзгөртүүлөр жер мыйзамдарын бузууда жоопкерчиликти катаалдаштыруу максатында ишилип чыккан. Бул жерде сиздин өзүңүздүн оюңуз боюнча эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин жерлери мыйзамсыз ээлөө тажрыйбасы уланууда? Урматтуу Карим Ламзерович, туура айттыңыз, ушундай тенденция уланып келип болгон. Биз буга чейинки мына 212 берененин эле карасак, ушул жер участогун өз билемдиги менен ээлеп алган жерге 200дөн 500 эсептик көрсөткүчкө чейин айыппул салынат деп көрсөтүлүп, же адан оорлоштурулган жоосун болсо 5 жылга чейинки дегенде, мындайча айтканда жерди куруп алган адам 20 миң сом же 50 миң сом айыппул төлөп коюп жүргөн. Бүгүнкү күндө биз 60 беренеге коштуруп атабыз. Сен эгер жердин максатын буздуңбу, анын кесепеттерин жоёсуң, баштапкы абалына алып келесиң, анан негизги жазаны чараны аласың деп оорлоштуруп атабыз да. Буга чейин салдың салып алды 20 миң штраф экен физикалык жака, жеке жака. 20 миң төлөп койгондагы мен мына кутулдум дегендей ой менен жүргөн да. Ошон үчүн мыйзамда биз кодекске жоопкерчиликти күчөтүп, сен курганың бир жөн, аны бузасың, ордуна келтиресиң, анан жаза чараны аласың деп катаалдаштырып атабыз. Сиз азыр өзүңүз айтканда 212 берененин биринчи пунктунда бул жерде карасак коррупциялык тобокелчиликти бар да. Эмне дегенде жоопкерчиликке тартууда айыппул түзөтүү жумуштары же эркине ажыратуу чаралары тандоо иретинде каралган. Бул жоопкерчиликтер так жана бардыгыны бирдей аныкталыш керек, кажетте. Урматтуу Карим Ламзерович, эми бул айыл чара багытындагы жерлерге да биз бул мына айыппулдан баштап эркиндигин ажыратууга бөлүп карап кетип атабыз. Орозбек Кадырбекович, сиз азыр айтканда президенттин 2022 жылдын 8 апрелиндеги ушул жерлерди өзүнүн билимдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларына алдын алуу жана бөлтүрбөө боюнча чаралар жөнүндө номер 109 жарылагына ылайык жерлерди мыйзамсыз ээлеп алууга жана алдарда курулуш иштерин жүргүзүүгө жол бербөө. Бул жерде ушул тапшырмадан дагы эмнелер аткарылды? Айыл жерлеринде жер тилкелеринин чектерин аныктоо боюнча кадастрдык иштер аяктадыбы же аяктаган жокпу? Ал эми ушул жарлыкты аткаруу боюнча бул баягы жер укуктук мамилелер жөнгө салуу мыйзамында деле бул ушу азыркы сунушталып аткан мыйзам долбоору ушул жарлыкты аткарып күчөтүп алдын ала болтурбоо чараларын эми мыйзам менен жөнгө салып тартуу каралып атат да. Бул мыйзам кол коюлгандан күндөн тарта 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Азыркы тапта жер мунапыс иштеп жатат да, алар качан бүтөт? Алар эми комиссиялар ишин жыйынтыкта бүткөндө бүтөт. 2 жылдын ичинде деген мөөнөт бар. Азыр бир жолку жер мунапысынын күчү кетмейинче ушул мыйзам иштебейт да. Жок, мунапыстын күчү жер укуктук мамилелер жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдан келип чыгып атпайбы? Ал жерде параллельно болуп атпайбы азыр? Жок, бул жерде мына экинчи беренеде өз билемдик менен курулган же бүтпөй калган жеке турак жай үйлөр бул баягы кылмыш жаза кодекстер жаңы редакцияда кабыл алынып, ошолордун расмий күчүнө киргенге чейинки жагдайларга жайылтылат деп көрсөтүлүп атат. Жок, мен макулмун, ушул мыйзам долбоору керек, күчтөш керек деп. Бирок инвентаризация бүтпөгөнгө чейин, анан бир жолку жердин мунапысы бүтпөгөнгө чейин алар кантип иштейт да? Мына, урматтуу Карим Ламзерович, жер мунапысынын объектилери деп мына 5 пункт менен көрсөтүлүп атат. Бул жерде мындай да, азыр мисалы үчүн биздин депутаттарыбызга баарларга кайрылып атат. Бирөөнүн малдары жерге кирип, аны зыян кылып, анан жоопкерчиликке тартып койгондо тарта албайт да. Канча зыян алып келген түшүмгө. Булар менен кантип күрөшүш керек да?
алар малдын ээси табып коюп, ал жок мен мал экен да, мен эмне айтам, эмне кылам деп айта албайт да. Булар менен дагы кошуш керек да. Булардын жоопкерчилиги дагы тартыш керек да. Бул жерге тиги дыйкандарга канча зыян алып келет. Малын карабай эле жөн эле жүрөт да поледа. Эми аны кылмыш жаза жоопкерчилик эмес, балким укук бузуулар менен эле караш керек го дейм. Малы бирөөнүн эгин жеп койсо Азыр чечип атат да, ошону тарта албай атат да жоопкерчиликкечи.